Balamı көбүнчө эшек деп урушам, жаман болбойбу дейт. Аллаху акбар. Катуу тыюу салынат. Адамды кантип эшет? Даже бизде семиз, чанач, кыйшык, чолок, көр, дагы бир балакат. Мундайлар менен урушкан болбойт. Даже адамдын өзүн. Эшек деген тем более. Адам кантип эшектеди? Аллахын адам кылып жараткан ал. Билесизби, бирөө-бирөөнү кафыр десем эмне болот? Охо. Пайгамбарыбыз айткан, ким бирөө-бирөөнү кафыр дей турган болсо, ошо кафыр деген сөз тиге барат экенде, барса кафыр эмес экен, өзү сөз кафыр болот. Кайтып келет да буга. Эшек деген сөз чыктыбы? Барды эшек эмеспи? Кичине түшүнүктүү болдубу? Аякка барат. Ал андай болбой калса, өзүң сөзсүз, шексиз болосуң. Эми адатта ушундай сөз көбөйүп кетти да азыр. Будан да жаман сөздөр менен айтышат. Жок. Биздин ислам маданиятында, сүйлөө маданияты. Кандай коюлган. Эмне деген нерселер гана айтылган. Сүйлөө боюнча китептер жазылган, томдогон. Bir til boyunca, tildin ушунчалыk өкүмү көп, эң көп тилдин өкүмү. Мен дайым айтып жүрөт элем, мен Меккеден бир китеп алып калдым. Көздүн өкүмү боюнча бир китеп. Көздүн өкүмү боюнча эле бир китеп. Кантип караш керек? Каерде караш керек? Качан караш керек? Кантип карабаш керек? Эмнени карабаш керек? Эмнени караш керек? Ата-энени кантип караш керек? Өлүктү кантип караш керек? Өлгөн бар го? Өлүктү кантип? Айды кантип караш керек? Аялын кантип карайсың? Намазда турганда сажданы кайдан карайсың? Рүкүдө кантип карайсың? Көз боюнча өкүм. Жаңы мөмө алып атканда аны караганда кантип? Куранды кандай караш керек? Кабырды кандай караш керек? Бирөөнүн айы көрүлүп калды. Кандай кылыш керек? Көзгө тиешер өкүмдөр. Hay. İslam'dan aylanay. Tildeki tom. Bu gözdükün birbirle ökümü.